Өткөн кеткен балалыгыбызды эске салган «Эй балалык» деп аталган чыгарманы кимдер гана билбейт. Демек, мына ушул биздин коногубуз ким болорун сиздер алдын ала билсеңиздер керек. Демек, Максат Сулайманкулов жана ошондой эле Бишкек Максат тобу. Анда эмесе майрамдык программага Максат Бишкек тобу өзүнүн Айгүл Сулайманкулова солисткасы менен келди. Максат Бишкек эмес, жөн эле Максат элек. Кийин ушул Максат Бишкек деп эле ушундай мода болуп калды, кийин Максат Бишкек деп аталып калды. Бул жанакы да бир группа пайда болбоду, Максат Баткен деген. Ошонун айынан силер мүмкүн Максат Бишкек деп коюп алган деп ойлоп атабыз да. Биз Максат Бишкек деп койгон эмеспиз, бул эл уже Бишкек деп коюшту да, анан биз дагы мейли айла жок, эл ушундай Бишкек десе биз мейли Бишкек бололук. Мен ойлойм Кадыр Түн фестивали абдан жакшы болуп өтүп атат. Мен ойлойм биздин кыргыз элибизге бул абдан керек жана бизге анан бул Кадыр Түн бизге абдан жагат. Ошондуктан бул бизге керек деп ойлойм.
başıma Bakıp konup Жүрөгүмө баш идиме назыңа Ак тилекти өчүрбөймүн Ал бир сүйүү жолу узак Кеч келгенге өкүнбөймүн Сенин барың толкуда Ак тилекти өчүрбөймүн Ал бир сүйүү жолу узак Кеч келгенге өкүнбөймүн Сенин барың толкуда Көрөмүнбү сени кайра көп жол бастым күн катты Жүрөсүң сен эми кайда жүрөгүмдү сыздатты Ак тилекти өчүрбөймүн Ал бир сүйүү жолу узак Кеч келгенге өкүнбөймүн Сенин барың толкуда Ак тилекти өчүрбөймүн Ал бир сүйүү жолу узак Кеч келгенге өкүнбөймүн Сенин барың толкуда Жаз түнүндө жанды байлап Төлбөбүздө түшкөндөй Келген элем тагдыр айдап Сен да мени күткөндөй Ак тилекти өчүрбөймүн Ал бир сүйүү жолу узак Кеч келгенге өкүнбөймүн Сенин барың толкуда Ак тилекти өчүрбөймүн Ал бир сүйүү жолу узак Кеч келген